Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Онлайн мектеп уясын бузат. Ушундай ойлор көпчүлүктөн чыга баштады. Ата-энелер балдарды онлайн менен окууга каршы чыгып, мектепти сагынгандарынан кулак кагыш кылып келет. Эгерде ушундай тарихте кете берсе, аксап жаткан билим өзүнүн мектеп уясынан кол жууп, огош бетер билим пайдыбалы урай турган. Коомчулукту түзүү, балдар бири-бири менен аралашып окуу, мугалим менен окуучунун бетме-бет китеп окуусу да чоң натыйжа берген анык. Андыктан коронавирустун экинчи толкунуна шылтолуп, билимди жоготуп алабызбы? Ушундай болсо шайлоону эмнеге токтотпойт? Топтолгон жүздөгөн элдерди эмне үчүн тыйбайт? Парадокс. Чоңдор топтошсо болот, окуучулар мектепке барганга болбойт. Билим берүү министрин мындай иш кылганы көпчүлүктүн назарына түштү. Эгер дагы ушундай өңүттө улана берсе, кетсин деген ураан кептер уланары бышык. Ага окуу китебиндеги каталар кошумча болмокчу. Икрам Шопурдун Шопуру биримдик партиясында, ал айтылуу Атамбаевдин жандай көргөн жанында жүргөн. Кошоматчы Икрам Сатар уулунун Шопуру Каныбек Туманбаев тизмеде тизгинин кенен кое берип келе жатат. Илмияновдун айдоочусу кантип илинип калганы, аны ким айдап келгени таң калыштуу жомок жоргосу. Бул биримдик чимкирик аталуусунан кабар берип жаткандай. Дагы бир далили, дагы эле Икрам Сатар уулунун азыркы бийлик менен байланышы бар. Шайлоо алдында анын абактан чыгышы, анын кишилеринин өзгөчө Шопурдун шайлоого барышы таасир калтырда. Каныбек Туманбаевдин билим жагы да белгисиз, көзгө көрүнбөгөн туман. Анын эмнесине бийликтин партиясы биримдик бирин абактан чыгарса, экинчисин ак үйгө алып келгени жатат. 10 жылдан бери Шопурлардан кутула албаган ак үйдүн өмүрү дагы Шопурлар менен уланат окшойт. Окшошконго мушташкандар көбөйдү. Ооздан чыккан какырык менен мурдундан аккан чимкириктин айырмасынын жоктугу. Азыр эмне керек? Билимдирүүлөр эмес, айдаган айдоочулар керек дейт. БШК бүтүн Кыргызстанды мыйзамсыз четтетти. Мындай билдирүүнү БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова билдирип чыкты. Анын айтуусунда бүтүн Кыргызстан партиясы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин шайлоосуна катышууга мүмкүнчүлүк алган. Качан кечки убакта тыныгуу алууда чыр чыккан. Ошол мезгилде, башкача айтканда 17:55 чейин компьютердеги иш столунда ар бир БШК мүчөсүндө аталган партиянын өткөндүгү боюнча маалымат илинип турган. Качан БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бирөөлөр телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийин 18:00 баштап бүтүн Кыргызстан партиясынын өтпөй калгандыгы боюнча айтыла баштаган. Кандай болгон учурда дагы мындай чечим мыйзамсыз экенин БШКнын дагы бир мүчөсү Кайрат Оспоналиев да билдирип чыккан. Жыйынтыгында бүтүн Кыргызстан партиясы БШКны соттон утуп алды. Президент Жээнбеков коррупция менен күрөшүү моралдык укугунан ажырады уже. Мындан ары коррупция менен күрөшө албайт ал. Мына ол жерде турган 5 ооз тең, даже биз эмес, Совбезинин заместители Өмүрбек Субаналиев генерал ушул жерден туруп, ал криминалдын, экономикалык кылмышкерлердин заложники болуп калды дедиби? Алар бүгүн килтеген чоң партияларды ачып алып шайлоого келатат. Бул деген сөз парламент 6-чы чакырылыштан хуже болот деген сөз. Парламенттин, мен аз көз ачыктай эле айтып коеюн. Парламент 6-чы чакырылыштан 100 эсе жаман болот азыр. Себеби биз айтып атабыз, бардыгыбыз айтып атабыз, интеллигенция айтпай болгон жок, гезиттер жазбай койгон жок, бардыгы жазып атат. Кимде? Шыбаганыбыз, жеткен алыбыз Боронупка жетип атат, анан спикерге жетип атат, чимкириктеп депутатка жетип атабыз. Прокурор менен эсен баларга карабайт. Коррупция менен президент күрөшөт. Эч ким президенттин атын айта албай атат. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.